Ассаламу алейкум. Асанов каналын көрүүчүлөрү, катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн буюрса 18 март болуп калды. Күнгө понедельник. Так, жумуш кандай болот? Ошолор чогуу көрөлү туугандар. Могу өткөн жума вообще болгон жок. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Коэффициент жок эле. 5 коэффициент иштеп жүрдүк. Кудай буюрса могу понедельник. Кандай болуп атат? Кандай башталды жумуш? Биринчи күндөн баштап. Анда чогуу көрөбүз туугандар. Туугандар, достор, коллегалар, если жакшы таксопарк издеп аткан болсоңуз, анда сизге Millennium таксопаркын сунуштап кетмекчимин. Эң жакшы таксопарктардын бири. Курьерден баштап эконом, бизнеске чейин кошот. Жакшы таксопарк. Путевой лист бекер таксисттер үчүн. Ошондой эле таксопарктын атынан ар кандай поддержкалар болот. Машинаңа бузулуп калса, буксировка бекер. Каалаган жериңерге жеткирип берет. Балдар бар, кааласаңар жеңил машина, кааласаңар портер. Грузовой да тартып жеткирип берет. Ошондой эле моментальный вывод приложениянын өзүнөн эле акчаны чечип аласыңар. Ошол туугандар, паркка кошуңуздар, чогуу иштешебиз. Бүгүн буюрса 18 март, эртең саат 6-тан 26 мүнөт өттү. Кудай буюрса коэффициент жакшы. Коэффициент күйүп калыптыр. Бонус могу жума мага берген жок, бирок башкаларга бериптир. Ошентсе да коэффициент жакшы эле күйүп атат. Так, пробегтен өлгөн коелу. Анан могу дөңгөлөктүн чеги өчтү туугандар. Баягы бирок комментарий жазып, подшипник алмаштырып, подшипник өлгөн болсо ушундай деп. Меники алдыңкы подшипник уулап жүргөн болчу. Ошону алмаштырдым эле, сразу эле өчтү, жок болду. Ошондон да күйүп калат экен чек. Так, ошол туугандар, линияга чыгабыз анда. Бисмилла деп линияга чыгалы. Лужа эртең саат 7:20 баштап күйөт экен. Так, буга 1 саат бар. Ага чейин берген заказын алып иштей берели. Так, биринчи заказды 4-3 аралыктан берет го. Албай эле коеюнчу. 1:34 менен берди. Каяка урмак экен. Жакын эле жери келмей экен. Жакшы эле албай коюп турмун. Так, Uber'дин заказы. Албайбыз. 1:43 менен берди буну. Домодедово көрөт. 1:34 коэффициент менен. Так, буну деле албайбыз. Аэропорт эртең менен болбойт. Кайра обратно пробкада туруп калабыз. Барып еще 1 саат очередке турабыз. Лучше эртең менен коэффициент лужалар күйүп атканда иштеп алыш керек биякта эле. Ошону сунуштап кетмекчимин силерге. Билем башкалар кандай иштейт. Мен эртең менен аэропорт дальний заказдарды албайм да. Москванын ичинен чыкпайм да. Москванын ичи эле болсо бара берем. Так сырт жакка чыкпайм. 1:49 коэффициент берип атат. 1:3 аралыктан алабыз буну. Линиядан чыгып коебуз. Кеттик анда туугандар. Биринчи заказды алдык. Биринчи заказды алып келдим туугандар. 18 минутада. 18 минутада 16 километрге келдим. 641 рубль. Так, коэффициент барбы? Коэффициент бар. Линияга чыга алганда. Экинчи заказды берип атат. 1:17 коэффициент менен. Кеттик анда. Не болот бул? Уже жетип калдым мен ордумдан жылы элек деле. Заказ 19 минутада. 18 километрге келдим. 563 рубль. Аскычата. Лужанын ичинде экенбиз буюрса. Так, минимальный заказ.
790 рубль. Коэффициент бар екен. Üçüncü заказды күтөлөндү. Üçüncü заказ бустермен бират. Детский тариф. 8 минут артканбыз. Кеттик. Заказ 30 минутада. 708 рубль келдим. Лужа 790 рубль. 82 рубль төлөп берди. Так, Лужадан чыгып кеттирбиз. Коэффициент күйүп атат. Так, линия чыгасың да. 4-нчү заказды алалы. Дагы эле буштер менен 185 менен берет. Алабыз. 5-нчи заказды 40 минутада. Так, канча рубль? Бул жака заказ бир койгон экен. 1077 рубль. Шундай жерге келип калдык. Так, коэффициент барбы? Коэффициент бар экен. Иште кылган да. Saat 9'dan 22 минут kaldı. 6-нчы заказ. Долгая поездка. 170 коэффициентпен берген. 1 saat 1 минутта. 1573 рубль. Так, Лужа өчтү. Коэффициент барбы? Коэффициент да жок го. Коэффициент качып кетти го. Так, не кылабыз эми? Так, алтын заказмен 4275 рубль иштетирбиз. 109 километр жүрүптүрбүз. 4 saat. 4 saatта 4000. Нормально эртең менен. Так, линия чыгып калабыз. Топ менен музыка калабыз дейм. Бияқта тура бергенде пайда жок. Коэффициент жакын арада келбейт. Кичине могул жерлерде коэффициент болсо кичине жылып келмек, кичине линия чыгып турганда. Сиркелиши кыйын. Достlar, sizler için eski çıkarmanı жаңыртып берели. Лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Жазайы жамгыр басылбай, жаралы жүрөк жазылбай, аскадай булут баскан көңүлүм менин ачылбай. Жалганчы жаздым демеди, азгырып сени кеттиби, күндөлү ушу жазда жауруп карап койбой, жаз гүлүм жалгыз кеттиңби. Ох жаным кичиндекей, кайдасың бай чечекей, амин чабалекей, учамын сенин издей. Harmandı torundamın, azaptı şorundaktım, sen görme amalımdı, yüreğim olutmağım. Canaşıp çürümez buldum, yılmayıp gülmez buldum, suyuda gönül kaldı, denemi süybüz oldum. Algan çok başkalarga, tandırga bağlaska, ben dağı jolgarmın, senin baktın başka. Canaşıp жүрмес бол. 7-нчи заказ без коэффициент. 6 минутада. 299 рубль. Бул еще детский тариф. Ошол детский креслого 120 рубль кошуп бергендегизи. Тыйалмай.
Кайра эле зеленый менен эле без коэффициент детский тариф бустер менен алып койдум заказ. Кеттик анда. Коэффициент жок болот. İşte бересем. Бонус берген эмес мага. Башкаларга берген да. Ошон үчүн коэффициент өчүрүп койду азыр. Башкалар бонус кылып жүрөт. Ошо бонус берген малда бонус кыла бериш керек да. Ушинтип арзан жөн эле ташыгандан көрө бонус кылыш деген жакшы. 8-ci заказ 6 минутада. Детский тариф менен 179 рубль. Ой. Бекер ташып калдык го, бекер. Бунун ошо 60 рубль бустерге төлөнгөн. Ошондо 119 рублга келтирмин да. Ой, 3:26 минут өтүп калды. Мен Есть новое видео наблюдения за припаркованным авто. Для его просмотра откройте галерею. Макуланан карап коем. Так, 12 заказ менен 6025 рубль иштеп турабыз. Так, мен 12 заказ салканча да бүтүрдүм. 12 заказды мен 1:22 бүтүргөн экенмин, чапкан экенмин. 2-3 почти 2 саат отурдум. Коэффициент жок ой. Коэффициент жок, көрүп отурдум мен дагы. Азыр эми кичине күйдү. Коэффициент күйгөндөн анан линия чыгып атам. 2 саат отурдум. Так, заправканы кылдык. 156 километр жүрүп турбуз. Так, заказ күтөбүз анда. 13 заказда. Карагылачы, бул эмне деген? Мына азыр кичине күйүп калыптыр коэффициент. Жана вообще жок болчу могул жерде кичине күйүп калыптыр. Эмнеси? 17 километр барам да мен. Барбайм да. Так, эконом күйүкпү жана только детский менен иштеп атам. Эконом күйгүзө эле. Без коэффициент жок дегенде детский менен иштеп турайын деп детский менен иштедим да. Да, детский. Алыстан. Да, 1:13 менен долгая поездка берип атат. Не кылабыз? Ала берейинчи. Каяка барат экенбиз? Внуканын арт жагына экен. Нормально. Кеттик анда. Поселогуна барып келели. Кетип атсам ат менен алып салды, Сөгүнгөн майдан алып кеттим да. Не кыласың? Кетер элем ошо ала каламыз кемен түпсүз. Центр жака түшө береличи. Долгая поездканы алып барайын дедим эле. Болбой калды. Кайра эле Uber'дин заказы менен берип атат. 1:17 менен. Албай эле коеюнчу. Salıp menin düşüme girdin. Так, 3 минутада 279 рубль. Ушинтип майдалап атат да. Барганын өзү 5 минут, 7 минут. 1:56 коэффициент менен алганмын. Азыр эми бул заказды 1:39 коэффициент менен алдым. Бул деле жакын эле жерге. Майда кылып атат. Заказ 49 минутада 36 километр келдим. 959 рубль. Без коэффициент. Ай, арзан заказдар. Бул еще по делам менен. Так, могай карат экен. Так, ушуну алып баралы дагы жумушту бүтүрөлү.
5-тен 19 минут өтіп қалды. 16-шы заказ. 15 минутада. 500 рубль дейді. Bir детский кресло, bir бустер менен. Bir детский, bir бустер и bir детский. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Ушул менен жумуш бүттү туугандар. 16 заказ менен 7900 иштептирбиз. Пробег 223 километр. Жумуш слабый. Эртең менен кичине коэффициент күйүмүш болуп койду. Андан кийин өчтү кайра эле. Ушул туугандар. Саат 5-тен 47 мүнөт өтүп калды. Курсак ачып кетти туугандар. Азыр биз жакшы чайкана таап барып жайгашкыча оз ачып алып калат. Ошого жумушту бүтүрдүм. 9 саат иштептирбиз. 9 сааттын 2 саатын эз алдык го. Баштан жүрүп турган 9 саат. Ошол тууганда жумуш эмне болот? Жайдан эртең менен коэффициент бир күйүп кайра өчүп калып, 5 коэффициент иштемей. Азыр кичине чыдап туралы, жумуш жакшы болуп кетер. Ошол туугандар, видео жаккан болсо лайк, комментарий жазып кала. Подписаться боло элек болсоңуз, подписаться кнопкасын басып коюңуз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.